Израиль мен Ирандын ортосундагы согушка Америка Кошмо Штаттары океандын ары жагында туруп алып, кантип катышып калды? Дональд Трамп Американын президентинин айтуусу боюнча бул согуш же болбосо бул операция америкалыктарды коргоо үчүн. Ошондо Америка Кошмо Штаттары Ирандан коргоо үчүн ушул операцияны же согушту баштап атыптыр. Иран Америкадан абдан алыс, ортосунда океандар тосуп турат. Ирандын эң узакка деген ракетасы бул 3000 километр. Бул Израилге жана айрым Европа өлкөлөрүнө гана жетет, Америкага жетпейт. Бул жерде эң негизги оюнчу бул Израиль. Израиль Америкага, Дональд Трампка бир нече жолу барып, аны ушул согушка Израиль менен бирге Иранды бомбалоого аны көндүрүптүр. Ошондо Дональд Трамп эгер көнбөгөндө же Израиль менен согушпаганда, аны сразу ошо тактадан алып салмак. Себеби Америкада 6 миллиондон ашык еврей жашайт. Алар абдан бай, абдан таасири күчтүү. Эгер алар ушу Американын парламентине таасир этип турат да. Эгер алар отказ кылса, же Израилге отказ кылса, же ошо Америкадагы еврейлерге отказ кыла турган болсо, алар сразу ошо тактадан алып коет экен. Ошончолук аябай күчтүү бар экен да. Алар себеби триллион доллар ресурстарды алар ошол жакта управлять этип кармап турат экен. Ошондуктан Трампта башка айласы болбоду, Израиль менен бирге ошо Иранга согуш ачты. Өзүңөр билгендей эле Иракка дагы ошо Израилдин каалоосу менен же болбосо Израилдин сунушу менен дагы согуш ачкан. Ошо Ближний Востокто же болбосо Жакынкы Чыгышта эмне согуш болуп аткан болсо, бул жерде сөзсүз Израиль менен Америка экөө биргеликте согуш ачып бомбалап келет.